Бүгүн өтө назик жана орчундуу жана оор болгон темалардын биринде сүйлөшөбүз. Албетте бул төшөк маселеси. Бир чоң тоону алсак, тоонун ичиндеги алтынды алуу үчүн таштарды алып салабыз. Бир күмүштү же ташты, алтынды алуу үчүн сыртындагы таштарды оюп тазалап алтынды алабыз. Жашоонда ушуну элестетсек, сырттагы жашоо, бактылуу жашоо, коомдогу жашоо деп ар кандай алып калып көрө турган болсок, бактылуулуктун негизги чекити баягы таштардын ичиндеги алтын жашоо бул төшөк маселесинде турат. Ошондуктан бул темага кирүүдөгү маселелер, булга чейинки суроо жооптор бул нерсени талап кылды. Коомдогу ажырашуулар, азыркы болуп жаткан кордуктар бардыгынын көбүнүн себеби бүгүн төшөк маселесине келип такылып атат. Ошондуктан биз бул жаатта көптөн бери изилденип окуп, урология жаатын, медицина тармагын, негизи эле дин жаатыбыздан эмне дейт буларга кирүү, азыркы учурда ушул жаатты окууга мажбур болдук, окуп атабыз. Бул албетте акча үчүн эмес, Аллах үчүн. Себеби азыр коомубузда жалаңанан чөнтөгүн ойлогон кээ бирөөлөр өзүнүн коомуна туура эмес агымын, туура эмес түшүнүктөрдү жайып, мен аркандаймын деп болгон бир тыйынга бекер болгон интернеттеги курстарды ар кандай кылып сатып, коомубузду алдаганына байланыштуу биз ишеничтүү адам катары бир нерселерди айтпасак, бул темалардын алдын албасак, бул чоң көйгөй маселелерди, ажырашууларды алып келип атат, урматтуу мекендешим. Негизи эле биз жашоо турмуш алдында кыздарыбызды күрөч жууганга, аш кылганга, плов кылганга, ашканада тазалаганга, идиш жууганга бардык нерсени үйрөтөбүз, көчө чыпырганды. Бирок төшөк маданиятын үйрөтпөй калабыз да. Негизи эле ошол апасынан сурасаң, төшөк маданиятын түшүнбөй калган болот. Ырахат албай жүргөн болот өзү дагы. Негизи эле ушул маселелер, ушул темалар керекпи, керек эмеспи деген темада өтө көп ойлондук жана кирдик бул темага. Керек. Келин бала канчалык кызмат кылбасын, канчалык күчтүү кызмат кылбасын, тамакты жакшы жасабасын, бирок төшөк маселесинде алсыз болсо, күйөөсүнүн рахатын бербесе, же күйөө аялынын рахатын бербесе, бул ажырашууга алып келиши мүмкүн толуктурда. Себеби көптөгөн молдолорго, көптөгөн психологдорго, башкаларга келип аткандардын себеби ушул төшөк маселесинде себеби болуп келет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат го, эгер аял киши нан жаап аткан болсо дагы күйөөсү төшөк маселесинде чакырса, ага барсын дейт. Нан түшүп кетет, күйүп кетет, ар кандай маселеси бар, бирок ошого карабастан күйөөсү төшөк маселесине чакырса барсын дейт. Бул өтө назик маселелердин бири да. Бул жашоо деген, бул уламыш урпак деген, бул бактылуу жашоо дегени. Анан буга арам деп ар кандай жаман ойдо, пикирде карагандар, эгер бул жаман боло турган болсо, Аллах Таала буну бербейт эле. Аялдын эркекке каалоосу, эркектин аялга болгон каалоосу, бул табияттан Аллах берген нерсе, жакшы нерсе, жаман нерсе болгондо буну бизге бербейт эле. Ол ушул эле ишти зина кылып, башка аялдар менен кылсаң, бул күнөө болуп эсептелет. Бирок жеке өзүңдүн адалыңдан болгон аялың менен кылсаң, бул сооп жүзүнө сооп, нур үстүнө нур болуп эсептелет. Эгер бул ишти кылбасаң, адам кантип көбөйөт? Кантип урпак улайсың деген маселе да. Канчалык жакпасын, канчалык жакшы аракет кылбасын, үйүңүзгө мисалы бул кондиционер сыяктуу эле да, кондиционер алдыңыз, бирок жылытпаса, анын не пайдасы бар? Аял киши дагы төшөк маселесинде күчтүү болбосо, канчалык кызмат кылбасын, жакпай калышы мүмкүн, ажырашуу пайда болушу мүмкүн да. Бул эркектен тараптан караганда дагы, аял тараптан караганда дагы. Түшүнүктөрдү туура беришибиз керек. Анан кыз бала болуп туруп, ар кандай подружкадан, көчөдөгү чогондордон ар кимден кеңеш сураганын кереги жок, көчөдөгүлөрдөн ар кимден. Ар ким ар кандай нерсени айтышы мүмкүн да. Бирөө сизге кеңеш сурап келсе, ал аял киши болсун, ким болбосун, туура түшүнүктү бергенге аракет кылышыбыз керек. Өзүңүздө болуп өткөн окуяңызды ага айтпашыңыз керек. Бир жаман окуя болуп өттү, күйөөгө чыкпай эле койбоппун, апамды алып эле жүрүппүн, анын кереги жок экен, мындай экен, ал кордук экен деп, ал кызды дагы айнытыштын кереги жок. Ал кызга бул сөздөрдү айтсаңыз дагы, айтпасаңыз дагы баары бир турмушка чыгат ал. Бирок сиз ал сөздөрдү айтып койгонуңуздан кийин, ошол окуяга туш келген учурда сиздин сөздөрүңүздү эстеп, ошол окуя ага туура эмес, терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Ошондуктан андай сөздөрдү айтыштын кереги жок бул жерде. Ага, балким кичине башкача болушу мүмкүн, бирок өзгөчө болот деп туура түшүнүктү ал кызга беришиңиз керек да. Негизи эле нике түндө той күнү кылыш керекпи, керек эмеспи деген маселеде, той күнү, нике түндү төшөк маселесин той күнү кылыш керекпи, кылыш керек эмеспи деген маселеде күйөөсү ичип алган, ери мас, тою болду, келин 5 килограммдык көйнөктү эки жака сабартам, кечке
кыйналып чарчап өткөздү, ошол күнү кылыш керек деген маселе жок. Эртеси күнү деле кылсаң болот, үчүнчү күнү кылсаң деле болот. Адамдар 40 күн ошол тазаланып, аял киши балким арам жеп койду, балким туура эмес нерсени жеп койду, 40 күн тазалансын деп роза кармап башка кылып, ибадатын кылып, 40 күндөн кийин дагы ошол төшөк маселесин кылгандар бар. Болгону биздин кыргыздарда ушундай түшүнүк пайда болгон, сөз түрдө тойдон кийин ошол ишти болуш керек деген маселе. Бир убакыттар болгон, ошол Аллахым өзү сактасын, кээ бирөөлөр төшөк ичине чейин кирип келген да. Күйөө бала болсо, ошол күйөө баланын достору төшөккө чейин күйөө баланы ыргытып, көрөбүз, тамаша, айнегеге таш атып, дубалын тебип, ар кандай арам иштер болгон. Булар таптакыр туура эмес маселе. Анан нике түн болот экен деп эле төшөк маселесине кирип алып, жеңелери кирип алып, бычактарды астына коюп, баледен экөөсүнүн ортосун кесип кетпесин деп балычын астына бычак коюп коюш, бир нерсе болуп кетпесин деп пияз коюп коюш, булар туура эмес салт, бул туура эмес ширк, бул туура эмес арам нерселер. Бул нерсенин кереги жок 2 жашка. Негизи эле урматтуу мекендешим, нике түндү кандай өткөзүү маселесинде бизге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үлгү, бардык маселеде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үлгүнү кантип көрсөткөн? Кызы Фатиманы Али радиаллаху анхуга бергенде, тойдон кийин элдер тарап жаткан учурда эки чыны суу чакыртырат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кызы Фатимага жүздөрүнө себип сууду ушул дуаны окуйт. Аллахым, мен сенден мунун өзүнө жана буга рызык кылып бере турган урпактарына шайтандын жамандыгынан тынчтык сураймын. Эми сактасын деген маселе. Андан кийинки чыны сууну Али радиаллаху анхунун жүздөрүнө себип, Аллахым, мен сенин өзүңдөн бул экөөсүнө жана экөөсүнө рызык кылып бере турган урпактарына береке берүүңдү сураймын. Береке негизги маселе экен да, урматтуу мекендешим. Береке негизги маселе экен. Жашоодо кээ бир адамдар өтө кыска жашайт, 5 жыл, 10 жыл жашайт. Балким 20 жыл жашайт, бирок кыска өмүрдө өтө нускалуу жашаган болот. Өтө маанилүү жашаган болот. Кээ бирөөлөр 100гө чыккан, бирок зулумдуктан чыккан эмес да. Жашоосунда результаты жок. 70ке чыкты, бомуш бойдон жүрөт да дагы эле. Береке негизги маселе экен. Аз жаша, бирок саз жаша дегени да. Ошол маселеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган кызы Фатимага, демек ошол нике түнгө чейин өзүнүн жекелик бөлмөсүнө жаштар киргенге чейин, 2 жаш киргенге чейин бир аксакалдын түшүнүгү, динден 2 жактан түшүнүгү бар, абири бар, намысы бар аксакал бирөөсү дуа кылганы бул жакшы экен. 2 жашка дуа тилегени, береке сураганы, урпактарына, өздөрүнө, бул жакшы экен дуа сураганы. Андан кийин урматтуу мекендештерим, эң биринчи ошол шкафтын ичинде, дивандын ичинде жашырынып, тыңчы болуп, агент болуп жаткан жеңелерди кууп чыгаруудан баштайт. Ал сиздин никеңиз калганыңыздан кийин ал сиздин аялыңыз, ал жекелик. Ал жерде экөө калыш керек. Башка бирөөнүн кереги жок. Кандай бет менен ал жеңе кирет экен дейм да. Анан кайсыл бет менен жеңелер турса ушул ишти кылат экен дейм да бул маселени. Бул таптакыр туура эмес маселе. Бул уят нерсе, бул абирсиздик. Аларды кууп чыгарыш керек. Болду биз намаз окуйбуз, болду биз дуа кылабыз, болду биз бул жагы өзүбүз деп. Алардын кереги жок. Андан кийин аял киши ошол түн аял киши үчүн эң чоң негизги түндөрдүн бири болуп эсептелет. Ошондуктан эркек копол болсун, ошол жерге кирип аткан учурда, өзүнүн жекелик бөлмөсүнө кирип аткан учурда оң буту менен кирип бисмиллахны айтып, жылмайып кирип, өзүнчө бир романтика, өзүнчө бир бөлмөнүн аурасы жит деген сасып турбаш керек. Өзгөчө ушул нерселерге, деталдарга чейин маани беришибиз керек. 2 жашка. Себеби ошол түн биринчиси маанилүү болуп эсептелет. Андан кийин элестерди элес болуп калып кетет. Аял киши үчүн дагы, эркек киши үчүн дагы. Ошондуктан биринчи түндү маанилүү өткөзүш керек. Ал үчүн эркек да аялдан колунан келген ишин кылыш керек. Ошондуктан айтып аткан жанагы жерим, той күнү чарчаган, той күнү арак ичип алган, той күнү кыйналган, ошол күнү келип туруп, ошол түнү келип туруп сөз түрдө төшөк маселени кылыш керек деген маселе жок. Эртеси күндө эле кылса болот дегеним. Андан кийин урматтуу мекендешим 2 рекет Аллахтан жалынып жалбарып дуа кылып, Аллахка 2 рекет Аллах үчүн намаз окуйсуздар, жашоодо жеңил кыл деп, жашоодо жолдорубузду бири-бирибизге жеңил кыл деп, анын кемчиликтерин, анын мага болгон кемчиликтерин көрсөтпө, жаман жерибизди көрсөтпө, ушуга чейин кылган күнөөлөрүмдү кечирдим, Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечир деп бири-бирине дуа кылышы. Себеби дуа кабыл боло турган учур болуп эсептелет да бул учурлар. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү бар. Аял кишинин пешенесине, өзүнүн жеке аялынын пешенесине колун коюп туруп, эркек киши ушул дуаны окуш керек. Аллахумма инни ас'алука хайрахи ва хайра ма жабалтаха алейхи ва аузу бика мин шарриха ва шарри ма жабалтаха алейхи
Мааниси Аллахым мен сенден анын жакшысын, ага берилген жакшылыктардын жакшысын сураймын. Ага берилген жамандыктардын жамандыгынан кулк мүнөзү ар кандай кайсы маселе болбосун жамандыгынан сактоону сураймын деп дуа кылышы. Пешенесине колун коюп туруп. Бул сүннөт урматтуу мекендешим. Андан кийин бир орчундуу жана назик коомубузда туура эмес болуп таралган суроого жооп табабыз. Кыздык маанилүү эмеспи? Кан чыгышы ажырашууга себеп болобу, болбойбу деген маселеде. Ал кыз 18 жыл, 20 жыл жашады, ата-энесинин жанында жашады. Нике түндө мен келдим, ал кан чыкпады, мен бул кыз менен жашабайм, ажырашам, башка кылам, керек эмес деген кээ бирөөлөр ойлонуш керек, ойгонуш керек. Балким өзүң жарабагандырсың. Балким өзүң алсыздык кылгандырсың. Бул жерде кыз баланын күнөөсү эмес. Бул жерде кыз бала күнөөкөр деп эч ким айта албайт. Балким жаштыгынан эркектердин велосипеди мындай түз боло турамаса, аялдардыкы мындай эңкейген болот. Балким эркектердин велосипеди минип ар кандай жабыркап калган болушу мүмкүн. Балким дене чоюлчак болушу мүмкүн. Балким ар кандай варианттарды караш керек. Кан чыкпы чыкпадыбы деген маселеде бир эле карап алып, болду токтот деген нерсе жок. А негизи медициналык жактан алып карасаңыз дагы бул таптакыр туура эмес. Дин жактан алсаңыз дагы таптакыр туура эмес. Кан чыкпай калса ажыраш деген нерсе жок. Кан чыгышы же чыкпай калышы медициналык жактан дагы, дин жактан дагы алып карасаңыз ажырашууга себеп боло албайт. Ажырашууга себеп кан чыгышы чыкпашы өтпөйт. Ойлонгонуңузда кененирээк ойлонгону билиш керек эркектер. Ал бирөөнүн кызы, ал өзүңүздүн кызыңыз, өзүңүздүн апаңыз, өзүңүздүн эже карашыңызда ойлошуңуз керек, кененирээк ойлонушуңуз керек. Бир нерсе кылардан, бир нерсенин тагдырын чечерден мурда. Кан чыкпай калышы же чыгып калышы бул маанилүү эмес экен. Коомубузга ушуну түшүндүрүшүбүз керек. Андан кийин урматтуу мекендештерим, суроо жооп пайда болот. Балайы деп. Балайы кылуу керекпи, кылуу керек эмеспи? Албетте динибизде пайгамбарыбыз кылыптыр, сахабалар кылыптыр деген далил жок. Бирок бул туура нерсе. Кылган жакшы. Себеби жаңа келди үйүңүзгө, ал сизге ишенип келди, сиз үчүн келди, үйүңүздө билбейт, туалет каякта, идишип отурган жер каякта билбейт. Ошо 40 күн бири-бириңизге жакын болуп, 40 күн ошол жерден чыкпастан, себепсиз көчөгө чыкпастан бири-бириңизге чогуу болуп жакын болушуңуздар махаббаты дагы күчөтөт, сүйүүнү дагы күчөтөт. Бири-бириңизге түшүнүшүңүзгө жардам берет. Ошол жакшы нерсе. Балайы кылган жакшы. Негизи эле мен китептерден окуганымда келген ошол жаңы келин болуп келген келин күйөө менен балайы кылуусу, кырктык кылуусу, чилде деп коет бизде. Андан кийин ажыдан келген ата-эне чилдеге туруусу, 40 күн туруусу. Андан кийин төрөгөн аялдын 40 күн туруусу жакшы. Ошол маселеде жакшы маселелердин бири. Эмне үчүн ошол келин күйөө, урматтуу мекендешим, себеби жаңы келди да. Түшүнүктүү болду деген ойдомун. Аялдарга дагы, эркектерге дагы сөзүнүн аягында кайрыларым. Аял кишилер мисалы үчүн сурайт да врачтардан, урологтордон, башкалардан, мен кызмынбы, кыз эмесминби текшерип бериң деп. Өзүндө ишенч жок, өзүгө болгон ишеничи жок. Мен жооп берем, эгер кысып жүргөн болсоңуз, кыз болуп эсептелесиз. Эгер менен жүргөн болсоңуз, кыз болуп эсептелбейсиз. Эгер аты чыгып сөз тарап кеткен болсо, ал сойку болгон болсо, кыз болуп эсептелбейт. Анан күйөөгө чыгып кайра келген болсо, ал жубан болуп эсептелет. Ал кыз эмес. Коомубузду келе жаткан 100 жылдан кийинки, 200 жылдан кийинки кылымда келе жаткан проблемалар, балелер же бактылуулук күндөр бул урматтуу мекендештерим бүгүн биздин кандай жашообузга байланыштуу да. Аял киши болсоңуз дагы, эркек киши болсоңуз дагы. Анан эркек кишилерге кайрыларым, эркек киши болуп туруп, чындап эркек болушубуз керек. Себеби аял киши эркек киши аял киши үчүн эмес, аял киши эркек киши үчүн жаратылган. Ошондуктан көп маселеде акыретте эркек киши жооп берип калат. Аял киши төрөлгөндөн өлгөнгө чейин эркек кишиге жардамга муктаж болуп эсептелет. Аял киши канчалык назик болсо, канчалык жардамга муктаждыгын сезгениңиз сайын ага жардам бергиңиз келе берет. Аял киши канчалык эркек табият болсо, ошончолук андан колуңуз алганды баштайсыз да. Демек, урматтуу мекендешим, урматтуу эркектер, биз аялдарыбызды кордобошубуз керек. Аларды колдошубуз керек, коргошубуз керек.
жеке нәпс үчүн, жеке кумар үчүн пайдаланышты токтотуш керек. Бүгүн көчөлөрдү караң, парктарды караң, кээ бир жерлерди караң, союкканадан айырмасы жок. Бүт ата-энең менен көчөдө жүргөнгө уялып каласың да киши. Коомубуздагы болуп жаткан иштер, арам иштер бардыгын токтотушубуз керек. Колдон келишинче, ар ким колунан келгенче аракет кылыш керек. Андан кийин орду келгенде айтып койбосок болбойт, аял менен эркектин ортосундагы сырды башка бирөөлөргө айтуу. Элестетсеңиз, аял менен эркек жылаңач болду, экөө бири-бирин көрдү, эми эркек эркекке, аял аялга, башкаларга өзүнүн ортосундагы жеке сырларды башкаларга айтуусу бул албетте таптакыр туура эмес маселе. Бул арам, ортодогу сырды башкаларга ачуу, башкаларга жазуу, башкаларга күн сайын жеткирип баруу. Айрыкча өзгөчө аялдарда чогулуп алып кафелерде подружкаларына, досторуна, курбуларына күйөөм мындай кылды, күйөөм мындай кылды, ортодогу сырлар калбайт. Жада калса төшөктөгү маселелер дагы айтылып кетет да. Кээ бир эркектер дагы ушундай. Бүгүн өтө аянычтуу, коркунучтуу маселе. Баягы арамды дагы билбегендердин түшүнүгүндө бул арам, бул адал деген нерсени дагы билбейт. Дин өзүнүн элигин билбеген кээ бир коомдордо жаштар ушундай кылат экен. Чогулуп алышып, кел сен менин аялым менен, мен сенин аялың менен деп сүйлөшүп алышып, кадимкидей чайханага барып тамакты жешип, анан ошентип арам иштерин кылышат экен. Бул жети бүткөн акмакчылык да. Жети бүткөн арам иш бул. Ошол неге жетип барып атат? Бир жөн гана айтуудан башталат да ушул маселелердин бардыгы. Сиз барып аялыңыздын мындай андай деп бүт сүрөттөрү айтып берсеңиз, төшөк маселеси калбаса, бул сулуу десеңиз, бул ушундай кылып берет десеңиз, баягы досуңуз кыялданбайт дейсизби? Ойлонбойт дейсизби башында? Оюнда кандай гана шартты түзүп берип атканыңызды сиз билбей атасыз. Кандай гана ойлорго алып келип атканын билбей атасыз сиз анын. Аялыңызга кырс көзү менен карай турган болуп калат ал. Досум сүрөттөгөн эде сонун аялда бул деп калат. Ошондон келишпестик чыгат. Ошондон достук кастык пайда болот. Ошондон бардык арам иштер келип чыгат, урматтуу мекендешим. Ошондуктан ортодогу сырды аял киши болуп туруп башка курбуларга, подружкаларга, ата-энеси ким болбосун айтпаш керек. Айтпаш керек. Ал эми эркек олорак, эркек болуп туруп аялдын сырларын башкаларга ачпаш керек, жазбаш керек, айтпаш керек. Жаап жашырыш керек. Када кемчилигин жабыш керек. Бирок сырларды ачпаш керек ортодогу. Ал эми урматтуу мекендешим, экинчиден байракты берип койгон кээ бир эркектерге байракты берип койгон. Үйдө шеф ким? Акчаны ким кармайт? Ким таап келет? Өзү үйдө бурчта отурат, иштебейт. Анан албетте аял кишинин айтканы болот да. Өзгөчө билесизби, аял киши мактанчаак болот, анан милдетчи болот. Милдетчил болот аял киши. Эртең эле айтып чыгат, мен акчама, мен эмеме келген, меники бул, мен кылган үчүн жашап атасың. Кайсыл үйдө аял киши башчы болсо, андан чыныгы эркектер тарбия алып чыкпайт. Эркек ата болсо, чыныгы ата, чыныгы эркек болсо, ал үй бүлөдөн соң балдар тарбия алып чыгат. Ошондуктан байракты берип койбош керек. Нобель сыйлыгын алгандарды караңыз, дүйнөдө ийгиликке жеткен адамдарды караңыз, дүйнөнү багынткандарды караңыз, жөн эле президенттерди гана карасаңыз, көбүнчө эркек киши болгон, аял киши саналуу. Демек, мында нени далилдейт? Ошондой экен, урматтуу мекендешим, маани беришибиз керек. Албетте лох болбош керек. Ылжыраган, былжыраган, андай эркектерден аял дагы жиркенет. Бардык аялдар негизи каалайт. Бардык кыйын менмин деген аялдар дагы 28 тилди билген, окуу жайды бардыгын окуп койгон. Бардык аял бир эркекке баш ийгенди өзү жан дүйнөсү менен каалайт. Себеби табият ошондой жаратылган. Ал бирөөгө баш ийиш керек. Төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин. Ошондуктан сиз маани берип карай турган маселе, ал сиздин никеңизге өткөндөн кийин шариятыбыз, динибиз тамак аш, кийим-кече бардык маселени никах деп туруп сиздин атыңызга өткөзүп берди. Эми тамак аштан бардык нерседен аялыңыз сиз камсыз кылышыңыз керек. Бул нерселерден аял киши кылып атабы бул нерселерди? Демек автоматтык түрдө сөзүн өткөрүштү баштайт. Милдет кылышты баштайт. Себеби туура да бул маселе.
өзүңүз эч нерсе кылбагандан кийин. Ал эми кечиресиздер бул маселени айтканым үчүн. Үчүнчүдөн, артка авретине жакындык кылгандар дагы жок эмес экен. Роддомдо төрөт үйлөрүндө врачтар менен көп сүйлөшүңүздөр, силерге сунушум. Урологдор менен, психологдор менен, өзүңүзгө жакын күчтүү врачтар бар, докторлор бар. Себеби алардын илимин, жерге койгон илимдерин алар окуп, кайсыдыр бир даражада алган адамдар да. Алар менен жакындап сүйлөшүп, таанышып, көп нерсени үйрөнсө болот да. Төрөткө келген учурда төрөй албай баягы артка аврети ушунчалык чоңойгонуна байланыштуу заңдар чыгып кетет экен да. Бул албетте бул ненин натыйжасы да? Ошол артка авретин тынч койгон эмес да күйөөсү. Ал байкош аял коркконунан макулдугун берген болсо канчалык оору да. Эркек киши, сен эркек olarak эркек болуп туруп карагын, бир уколдон коркосуң. Эми ойлой бер, эмне маселе болуп атат бул жерде. Ошондуктан арткы авретине, андан кийинки айыз этеккер келген учурда кошулуш керек эмес учурлар. Керек точкалар, керек эмес точкалар. Бүт бардыгын окуп билип алсаңыз керек буну. Жашооңузга, өзүңүзгө эң керектүү маселе бул. Башкага кароо, көздү сактоо урматтуу мекендешим. Эркек болуп көздү сакташыңыз керек. Көздү сактабай бирөөнү кокуску көрүп калдыңызбы, дароо барып аялыңыз менен жакындык кылышыңыз керек. Себеби башка аялга карата арам ойлорду, коркунучтарды, жаман арам идеологияларды, пландарды кетирет да ал. Шахватты дароо түшүрөт. Аял менен, өзүңүздүн жеке никеңиздеги аялыңыз менен жакындык кылсаңыз. Себеби башка аялдагы бар нерсени, башка аял бере турган нерсени ушул эле аялыңыз берет. Ошондой экен бирөөгө кокус түшүп калды көзүңүз, шахватыңыз, өзүңүз жеке каалооңуз көтөрүлүп кетти, дароо жакындык кылышыңыз керек экен, жеке өзүңүздүн никеңиздеги аялыңыз менен. Бул сунуш olarak айтуудам муну. Негизи карабаш керек, намахрамдардан, башкалардан тыйылыш керек, көздү тыйыш керек. Андан кийин урматтуу мекендештерим, бешинчиси телефондун чукулоо, эркек аялдыкын, аял эркектикин баары күмөндүү бир нерсе чыгып калышы мүмкүн. Ал ким, бул ким, не болду, качан жалыштың деген маселелер ошонун айынан анан ажырашуу көп болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан эркек аялдыкын, аял эркектин телефонун чукулашы бул туура эмес. Ар бир кадамда бүгүн бай кылабыз, миллионер кылабыз, ийгиликтүү кылабыз, миллиондон миллиардка карай же бир тыйындан миллионго карай деп ар кандай курстар, ар кандай сабак берүүлөр, бирок ошол эле учурда берекени кетире турган, сизди жок кыла турган, коркула турган, эч байыбай турган сырларды эч ким айтпайт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айткан, куттуу хадисинде, зинакор адамга 6 азап бар дейт. 6 кордук бар дейт. Үчөөсү бул дүйнөдө, үчөөсү акыретте. Бул дүйнөдөгү үчөөсүнүн биринчиси жүзүндө нуру болбойт. Мындай эле чөйрөңүздү карап байкасаңыз, алкаш адамды эле карасаңыз дайын да. Алкаш экендигин билесиз. Зинакор адамды дагы зинакорлугун билип каласыз. Аян келди, баян келди, аят келди деген нерсе маселе жок. Бул жерде парасат деген маселе бар да мусулмандарда. Бир баам парасат менен карасаңыз, зинакор ким, алкаш ким, мындай эле жүзүнөн байкап койсоңуз болот. Жүзүнөн нуру кетип калат экен да зинакор адамдын. Ал эми урматтуу мекендешим, экинчисинен рызкы азаят, рызкысы кемейт. Кантип рызкысында береке болсун? Күн зынага кетип атса, акчасы зынага кетип атса, арама кетип атса, ал жүргөн аял киши дагы, жүргөн кыз бала дагы анын акчасына эле кызыгып жүрөт да. Өзүнүн үй бүлөсүнөн аяп, ошо кыздары кетип аткандай ойлонуш керек. Рызкы кемейт экен. Ал эми үчүнчүсүнөн урматтуу мекендешим, жашоосунда береке болбойт. Кантип береке болсун? Ал эми урматтуу мекендештерим, акыреттеги азаптардын биринчиси Аллахтын каарына жолугат. Бул эң жаманы. Эгерде бир досуңуз же бир душманыңыз ким болбосун сизге залака жеткизип калса, бул дүйнөдө канчалык зыян тиет да, канчалык зыян бериши мүмкүн. Бетиңизге бир чымын конуп, ошол тынчтык бербесе канчалык кыйналасыз. Эгерде Аллах Таала сизге согушса, бул өтө жаман деген. Аллахтын каарына калуу бул өтө коркунучтуу дегени. Ойлонуш керек, кредит алгандар, суткорлук кылгандар, зына кылгандар ойлонуш керек бул маселеде. Акыретте Аллахтын каарына кала турган адам экен, зына кыла берген адам. Ал эми экинчиси, урматтуу мекендешим, суроо жообу өтө каттуу болот, татаал болот. Себеби ойноп жүргөн жок, жыргап жүргөн жок.
Ал адам дагы билет өзү эртең акыретте барып жооп беришин, кылып аткан иштерине арам экендигине, ал көөдөн өлүп калган да, өзү кыйналып жүрөт, өтө жакшы билет өзүнүн кандай болду экендигин. Суроо жооп өтө татаал болот экен. Ал эми үчүнчүсү каттуу азап даярдалган ага. Өтө каттуу азап даярдалган. Бул дүйнөдөгү азаптар эч нерсе эмес, урматтуу мекендешим. Бул дүйнөдө азап берсин, азап берип кыйнап аягы барып өлүмгө такалат. Акыретте өлтүрөт, кайра тирилтет, өлтүрөт, жан берет, өлтүрөт, ошентип кайра азаптайт. Бул жерде бир жолу өлүп, бир пистолеттин огуна өлүп калышыңыз мүмкүн, бирок акыретте өтө каттуу болот, татаал болот. Азабы өтө каттуу. Ал жерде мээримдүүлүк деген нерселер жок. Мисалы, 1000 канча адам болбосун коюп тусунуп калды эми, жөнүнө коелу дейт да. Кой больницага жатып калыптыр дейт да. Бирок акыретте ал периштелерде мээримдүүлүк сыпаты жок. Мындай ачынуу деген, мындай карап коюу деген сезимдер жок аларда. Атайын азап бергич периштелер алар. Алар сиздин кыйрыгыңызга, көз жашыңызга алданбайт. Акчаңызга дагы алданбайт. Акча берип өтүп кете турган жерлер эмес ал жерлер. Ошондуктан ойлонуш керек. Үчөөсү бул дүйнөдө, үчөөсү акыретте экен. Телеграмма дагы ар кандай соцсеттерден сүйлөшүп жаткандар, зынага себепчи болуп аткандар, булар бардыгы жооп берет. Өтө катуу ойлонуш керек бул маселелерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат го, байлык менен зына бир жерде турбайт дейт. Зына менен байлык бир жерде турбайт. Муну ушул жумуркадан кыр издегендер, динден кемчилик издегендер, ошентип ана мына бай турат го, ар дайым зына кылат, бирок байлыгы бай боюнча эле жүрөт го деген адамдар бар. Сиз байлык дегенде эки этаж үй, бир машинаны түшүнбөң, акчаны түшүнбөң. Балким ал дагы материалдык байлыгы турган болушу мүмкүн, бирок ичи өлүп калган. Башка байлык өлүп калган. Көп байларды көрдүк. Бир эле ошол бай өлгөндөн кийин баласы бүт байлыгын жоготуп койду. Неге? Атасы жукпайт. Ошол зына себепчи бардыгына. Ошол бир турбайт экен, урматтуу мекендешим. Урматтуу мекендештерим, кабырдагы 3 суроо бар. 3-3төн кетип атат, кабырдагы 3 суроо бар. Биринчиси диниң кайсыл? Экинчиси Раббың ким? Үчүнчүсү араңарга жиберилген адам тууралуу эмне дейсиң? Эми пайгамбарың ким дегени. Чындыгында биз бул дүйнөдө дос-жарлар менен жылуу квартираларда жыргап ойноп күлгөп жүргөн болушубуз мүмкүн, бирок акыретте бардыгына жооп беребиз. Кабырдагы 3 суроо. Бул дүйнөдө ойлошубуз мүмкүн, келиме айтып жүрүп, ойноп атам да, айтып атам, ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах дешибиз мүмкүн. Бирок бул дүйнөдө айтып барып, акыретте айта албай калышыбыз мүмкүн. Бул дүйнөдөн кетип атканда айта албай калышыбыз мүмкүн. Себеби бир эле тилде эмес, амал менен болгондо акыретте айтабыз. Себеби иш жүзүндө кылган болушубуз керек да. Эми өтө өкүнүчтүү да. Өтө кыйналып тапкан акчаларыбыздын бардыгын таштап ал жерге кетип атабыз. Сулуу кабырга кетип атабыз. Дос-жаларыбыз Куранды окуп, Ясинди окуп кетип калат, бирок кабырда өзүбүз калабыз. Кылган иштерибиз менен чогуу. Ал жерде кыштын суугу, кабырдын суугу, жердин суугу, күнөөлөрдүн суугу, суулуктар биригип ошол жерде жатабыз. Күнөөнүн караңгылыгы, кабырдын караңгылыгы, түндүн караңгылыктар биригип ошол жерде жатабыз. Өзгөчөлүгү адамды майытты койгондон кийин адамдар кайра рух берилет экен дагы, адамдар баягы лопаткада топурак таштагандары угулат экен баягы майытка. Маркумга угулат экен. Элестетсеңиз эми ордуга бир өзүңүздү коюп көрүң эле. Тарс топурак таштап атат, сиз ошол жерде жатасыз. Ошол жерде айтат анан. Келдиңби пендем? Жолуга турган күн бар экен го. Бул дүйнөдө эч карабадың эле го. Маани дагы бербедиң эле го. Намаз десе кой. Мына ишин бүтүрүп алайын, бул ишин маанилүүрөөк, сени күтүп тур деген элең го. Мына жолуга турган күн бар экен го дейт да Аллах Таала дагы. Ошол жерде мункар накир келет, ошол жерде жашоо башталат, ошол жерде чыныгы суроо жооп башталат. Ошондуктан кээ бир жаш балдар нариселер өлүп калса, жаш кетиптир деп өкүнбөш керек. Наоборот, тескерисинче, ал сизге күйүнүп атат. Ал жаш бала нарисе бейиште. Урматтуу мекендешим, кийинки 3 маселе тозокко биринчи түшө турган 3 адам. Алар өзгөчө адамдар. Алардай адам болуш кыйын, антип өлүш дагы кыйын. Алардын биринчиси эле аалым экен. Ниетин эле,
эл көрсүнгө, кожо көрсүнгө, сүйлөшкө жана эле таанымал болушка аалым эле да. Бирок жекеме жеке калган учурда, телефон менен калган учурда, өзү менен өзү калган учурда кимсиң деген суроого өзү дагы жооп бере албай калат. Эл көрсүнгө болгон аалым. Кожо көрсүн үчүн. Аллах Таала билет ниетин анын кандайлыгын. Суроо жооп боло турган үчөөсүнүн биринчиси аалым экен, урматтуу мекендешим. Экинчиси бай, байлыгыңды кайыр ихсан кылдым, садака кылдым. Азыр кимди телефонун карасаң эле кайрымдуулук кылып аткандан бүт бардыгын тартат. Мынча адамга жардам бердим, мындай кылдым, андай кылдым. Артистиден баштап кимиси болбосун азыр съемка кылып чыгара турган болуп калган. Мындай жардам бердим, мындай жардам бердим. Садакатыл жария бул жакшы нерсе, бирок чеги болуш керек. Ар нерсе кыла бербе деген. Анын дагы бала чакасын ойло, анын дагы келечегин ойлоп кой. Эртең ушинтип жардам алган деген жүз менен карашты ойлон. Аны дагы ордуна бир өзүң коюп көр. Өзүңдү балаңды ошентип съемка кылып чыгарасыңбы же жокпу? Өзүңдү кызыңды съемка кылып чыгарасыңбы же жокпу? Ошол жагын ойлоп кой. Байлар. Ал эми үчүнчүсү шейит экен. Аллах үчүн согушта кеткен шейит. Бул дагы мынтип өлүш дагы өтө кыйын. Бирок ниети туура маселе бул. Демек, ниет негизги маселе экен, урматтуу мекендешим. Ниет маани беришибиз керек. Эң оор нерсе ниет. Салаф салихиндар айтат да, эң оор нерсе ниет. Максатта деп оңдоп туруу. Жөнүндө келип атканыңызда кандай ниет менен кетесиз? Келесиз, а мештен чыгып кетип атканда кандай ниет менен кетесиз? Бул маанилүү. Ниетиңиз карамасаңыз, ниетиңизди эле карап турсаңыз өтө өзгөрөт, бат өзгөрүп кетет. Суфиян Саври айтат да, 40 жыл ниетимди түзөтүү үчүн арнады. Ниетимди түзөтүүгө 40 жыл кетти дегени да. Ошондуктан ниет маанилүү экен, урматтуу мекендешим. Ниетке маани берели. 3 тозокко түшө турган адамдын эң биринчилеринен аалым, бай, анан шейит. Булар дагы бейишке кире турган өтө көп. Бирок бул жерде ниет туура эместерди айтылган. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул маселелерди ойлонушубуз керек. Денебизде 3 негизги күнөө кыла турган дене мүчөлөрүбүз бар. Буларды тыйсак, көп күнөөлөрдөн өзүбүз тыйылып калабыз. Ушул нерселерди тыйсак, бул нерселер бизди бейишке да алып келиши мүмкүн. Биринчиси тил экен. Тил, гыйбат, ушак бардыгы ошол жерде. Гыйбат, ушак бир жерде турбайт да өзгөчөлүгү. Мисалы үчүн бир күнөө кылсаңыз, аны Аллах кечирет, ал бир жерде турат, бир жерде кылат. Бирок гыйбат деген нерсе бирөөгө айтасыз, ал бирөөгө айтат, ал мунуга айтат, кошунасына айтат, ошентип тарап кете берет да. Ошондуктан гыйбат, ушак бул эң жаман, эң оор күнөөлөрдүн бири экен да. Өтө көп темалар айтылган, гыйбат тууралуу, ушак тууралуу өзүңүздөр билесиздер, бирок тилге чыгып ошого карабастан кыйын да. Ошондуктан дагы тилден өтө көп кетебиз биз. Акыретте азабы дагы тилден өтө кыйын болот ошон үчүн. Тилден кийин, урматтуу мекендешим, эки ээлдин ортосун тыйгандан кийин эки сандын ортосу. Аял болсун, эркек болсун, ким болбосун өтө кыйын маселе бул. Ошого жараша аят, хадистер дагы өтө көп келген. Бирок кандай күн болбосун, кандай учур болбосун, өзүңдү токтото бил. Ордуңду бил. Чегарадан чыкпа. Аягы жакшылыкка алып барбайт. Же ден соолуктан кетесиң, же руханияттан кетесиң, же акыры өлүмгө алып барат болду. Өлүп кутулдум деп тутуласың. Ал жердеги азап андан дагы оорураак болот. Ошондуктан буга жакындабаганың жакшы, урматтуу бир тууганым. Ал эми үчүнчүсү оюбуз. Ушул жына болсун, тил болсун, не болбосун биринчи ойлонобуз да. Ойдо дагы биринчи адам, мынандай экен деп адам ойлонот да. Ойдо көп күнөө кылып коет. Же калса ойдо дагы бирөөгө зыян бербе. Оюңда бирөөнүн кызы мынандай экен, анандай экен деп ойлобо. Фигурасы мындай экен, анандай экен деп ойлобо дегени. Ойдо көп информация кирет, ойдо көп нерсени чечип алабыз, анан ошого жараша аракет кылабыз да, оюңду тазала. Арам ойлорду киргизбе. Кандай машина болбосун, завод болбосун, фабрика болбосун, керектүү нерсе кирет, керексиз нерсе чыгып кетет. А бул ушундай экен, каалаганы, кереги дагы, керек эмеси дагы киргизе берет, анан керек эмесин чыгара албай калат да. Керек эмесин киргизбе, арам ойлорду киргизбе дегени. Ошондой экен, арам ойлордон алыс бол. Бул 3 нерсе, урматтуу мекендешим, жыныстык мүчө, тил, анан оюбуз. Оюбузду тазалайлы. Калас, тамам дегени. Урматтуу мекендешим, андан кийинки 3 нерсе кадырлап барктай турган 3 нерсе. Биринчиси жаштык.
Жаштыктан өзгөчө суралат. Жаштык учуру ушундай учур. Мисалы үчүн жаш бала болсоңуз, жаш бала башка, жаштык башка да. Жаш бала болгон учурда нанды нана деп жүргөн учуруңуз болот. Дагы эч нерсеге акылыңыз дагы күчүңүз дагы жетпей өтө алсыз болосуз. Ар дайым жардамга муктаж болосуз. Ал учурда эч нерсе колуңуздан келбейт. Бирок жаштык 15тен баштап өйдө карай 25-30 бул жаш аралыктары өтө бардык нерсени ташты дагы талканын чыгара турган учур болуп эсептелет да. Бирок өзгөчө жаштыктын кадырын билбегендер канча. Мисалы үчүн Кореяга барың, Туркияга барың, көп түнү уктайт. А биздикилерчи түнү менен жөн эле жүрө берет. Себепсиз жүргөндөр. Неге шавармакана өтө көп бизде? Бүт жаштар эле болгон. Жеп аткан нерсеси бүт зыян нерсе, ичип аткан нерсеси бүт химикат, колунда телефон, ар ким менен сүйлөшөт, кереги жок нерселерде, кафелерде бүт толтуруп отурганы бүт жаштар. Анын жашоодо бир результаты жок. Менин бир азыр Европада окуп жаткан бир таанышым, иним бар. Ал ушул жакта окуп, IT-ни окуп, Европага өтүп, Европада 2-3 жылдай окуп, андан аягы Америкада азыр неме кылып атат. Мен айтайын деген маселе не? Аракет кылды. Жөн жүргөн жок, кафе кыздар менен жүргөн жок, аракет кылды, жашоосу результатка толуп атат. IT-де ошол дүйнөнүн о дарыянын ал жагына өтүп, деңиздин ал жагына өтүп, ийгиликтерди багындырып атат да ал бала. Ийгиликти багындырып аткан жаштар өтө көп. Ошол эле учурда мамлекет андай, саясат мындай деп наалып отурган жаштар дагы өтө көп. Наалып 1 сом, 2 сом кылса болобу? Жөн эле сүйлөп олтуруп нан тапса болобу же жокпу? Албетте жок. Аракет кылсаң бир нерсең эки болот. Өзгөчө жаштык учурда. Жаштык учурду канымет бир. Жаштык учурда аракет кылып кал, үйдү дагы салып кал, акыреттин ишин дагы бүтүрүп кал. Бизнести дагы, акчаны дагы басып кой. Болбосо өкүнүп каласың эртең. Карылыкта жарабай каласың ишке дагы башкага дагы. Ушул учурда аракет кылып кал. Жаштыктан өзгөчө суралабыз. Үчөөнүн биринчиси жаштык тууралуу. Экинчиси акча маселеси. Бүгүн жаштар көбүнчө бизнес кылат, бир бизнес кылмыш болот дагы, кичине акча түшүп калса дароо кафеге барат, тойгондон кийин давай дейт, ошентип кыздарга барат, ар кандай арам жолдорго кетип калган учурларын өздөрү келип, өкүнүп айтып беришет да ыйлап. Жок, андай кылба. Ал арам, эгерде арам иш кылган болсоң, андан тобо кыл. Анын түшүп калган акчасын дагы арамга сарпта деген жокмун. Эгерде бизнесиңден акча түшсө, аны бизнеске сарпта. Бирок ал арам бизнес кыл деген маселе эмес. Адалыңнан иш кылгын, адалыңнан терүүлүк кылгын. Адалдыкка акырын келет. Ошондой экен бул жерде маани бере турган маселе ошол. Ал эми үчүнчүсү убакыт. Убакыттын кадырын бил. Гитлерде дагы 24, сенде дагы 24, менде дагы 24, бардыгыбызда 24 сааттан убакыт бар. Болгону убакыттын телефон менен, телевизор менен, бекерчилик менен, кеңири жыргалчылык менен өткөзүп жаткан адамдар убакыт тез өткөндөй түйүлө берет. Анан керексиз же ибадатында, же ишинде тынчтык таппаган адамдар. Алар убакыт тез өтүп атат дейт. Негизи бардыгыбызда 24 сааттан убакыт бар. Убакытты туура пайдалана бил. Ошондо убакыт эле эч эле өтпөй атат го. Качан өтөт бул саат? Качан келет экен бул саат деп каласың. Ал эми урматтуу мекендештерим, 3 түрдүү дуа бар, сөзсүз түрдө кабыл болот. Биринчиси эненин балага кылган дуасы. Жаштыгыбызда байкасак, бешикти мынтип тебиретип Алла деп Аллах дегени да. Апаларыбыз ошентип дем салганча баланы карайт эле. Азыр эле болуп өзгөрүп кетти. Бирок Аллах деген ал. Эненин балага кылган ошол жаштыгынан дуа кылып чоңойтот да баланы. Кайсыл учур болбосун, энечелик эч ким сени сүйбөйт, энечелик эч ким сени карабайт, энечелик сен эч кимге өзгөчө эмессиң. Кайсыл учур болбосун, акчаңа дагы карабайт, кийимиңге, башкаңа эч нерсеге карабастан сүйгөн, бул сенин жалгыз гана энең болуп эсептелет. Ошол эле учурда эненин сага кылган дуасы. Бирок ошол эле учурда сен эненин манандай экен, анандай экен, мага мындай кылыш керек эле деген нерселерди, шарттарды эч ким эч качан кайсыл багыттан карап көрбөй эле койгонго акысы жок. Эненин кылган күнөөлөрүнө ал эне өзү жооп берет. Сен бирок ошол күнөөнү ортого коюп туруп, сен мындайсың деп энеге карата бир жаман сөз айтууга, аны сөгүүгө, бир акарат кылууга акың жок. Бул эненин баласына кылган дуасы шексиз кабыл боло турган дуалардан экен. Ал эми экинчиси мусафирдин, сапардагы адамдын. Чындап мусафир болгон, кыйынчылыкта жүргөн, тамак ашы жок, башка мусафир болгон адам
дуасы кабыл болот экен. Чындап Аллах үчүн жүрөт, чындап Аллах үчүн сапар кылган адамдын дуасын алып калыш керек. Мисалы үчүн мурда азыр жоголуп кетти, мурда бизде айылыбызда даватчылар келе турган болсо, 40 күн 4 айлыктар келе турган болсо, үйүздөгүлөр же үйдөгүлөр, кошуна соседтер дагы кошулуп тамак кылып берип, алып барып берет эле да. Плову болсун, мантысы болсун алып барып берет эле. Бул деген не дегени? Ошолорду алып барып берип, дуасын алып кал. Булар мусафир дегени. Мешитке жүрөт, 24 саат зикирде жүрөт, тахажжуд окуйт, намаз окуйт, сага дагы дуа кылат, алып келген адамга Аллах разы болсун дейт. Ошолордун дуасын алып кал, алар мусафир деген түшүнүк бар экен да. Мен жаштыгымда ошону тамакты неге берет экен деп суроо пайда болгон. Жообун мына эми түшүнүп атабыз. Ал көрсө дуасын алып калыш керек экен мусафирдин. Үйүңүзгө бирөө келди, же кетип атат, же досуңуз, же бирөө ким болбосун айырмасы жок. Мисалы Туркияда кээ бир досторубуз келет, алардын араб досторубуз келет, алардын коноктоп сыйлап, жакшы күтүп алып дуасын алып калуу, бул жакшы фазилеттүү иштерден экен. Алардын дуасы кабыл болот экен. Ал эми үчүнчүсү зулум көргөн адам. Зулум көргөн дегенде бизде ушул зулум көргөн деген тема өтө күчөгөн абал болуп эсептелет. Мисалы мен жаштыгымда мектепке кетип канымда бир ит болот эле. Өтө чоң ит, ал күндүзү дагы түндү дагы коюп жиберет эле. Огороддо кеңири жүрөт эле. Өтө чоң ит эле, эми мынтип карай турган ит эле да, өтө чоң ит эле. Коркот элек кадимкидей. Жаш балдар башка көчөдөн айланып өтөт элек, ошол көчөдөн өтпөстөн. Жаш бала элек ошол учурда. Ошол итти коюп жибергендер, бул адамдын акысына кирип атат. Зулум чегип аткан адам сизге не рахмат айтат дейсизби? Тескерисинче наалат айтат сизге. Куруп кетсин дейт. Жери менен жексен болсун, кирип кетсин дейт. Ошентип итти коюп бергендер көчөнү пескаблок кылып көчөгө чыгып, жолду тосуп, трос кылып, ар кандай нерселерди чыгарып, жөн эле калп эле күлөгимиш болуп жолду тоскондор, булар дагы бирөөгө зулум кылгандар болуп эсептелет. Көчөдөгүлөр рахмат айтып өтпөйт эч качан. Көчөнү тосупсун деп наалат айтып өтөт сизге. Неге иштериңиз жүрүшпөйт? Неге койлоруңуз жакшы төрөбөй атат, туубай атат? Неге малыңыз көбөйбөй атат? Себеби көчөдөн тосуп койгон сиз. Малды акырын кое бересиз бирөөнүн огородуга. Бирөөнүн акысыга кирип атат ал. Жеп атат. Сиз жеп атасыз деген. Мал жеп аткан жок, сиз жеп атасыз бирөөнүн акысын азырда. Мал экенин билбей калыптыр деп ушинтип сүйлөп коет. Айылдарда ушундай нерселер көп. Бирөөнүн огородуга кое берет дагы кеңири, мал экенин жөн эле койбойсуңбу деген нерселер бар. Ал мал эмес. Малдыгы акылы жок, бирок сизде акыл бар го. Бирөөнүкү деген түшүнүк бар го сизде. Адам акысы деген нерселер бар. Бул жооп бересиз кыпыныга чейин. Ким болбоңуз. Чындыгында айылда ушундай нерселер көп да, майда чүйдө маани беришпейт, бирок бул адам акысы, мазлум көргөн адам дуа кылып койсо, бириңиз эки болбой калат. Маани бериңиз ушул нерселерге. Бул 3 дуа сөз түрдө кабыл болот экен. Эненин балага кылган дуасы, мусафирдагы адам, ал эми зулум көргөн адам дуасы кабыл болот экен. Аллахым ушуну жакшы кылбады да ушул ишти. Ушул туура эмес кылып атат да деген болсо жетиштүү. Сөз түрдө алган жеп алып, Аллахым сага тапшырдым, Кудайга салдым деш шарт эмес. Деп койсо болду ошол. Көрсөтүп коет Кудай Таала өзү. Ал эми урматтуу мекендешим, жашооңузду өзгөртө турган 3 аят тууралуу. Биринчиси эле Аллах Таала кереметтүү Куранда суу менен жашоо бердик дейт. Суу ичишиңиз керек. Дениңизге кеткенге жараша суу ичишиңиз керек. Суу ден соолук. Бүгүн натуральный деген ал химикат деген. Коробкаларда, баягы бакалашкаларда ар кандай сокторду, шириндиктерди, сууларды сатышат. Булар туруш химикат. Бир дагы немеси жок табияттан. 100% натуральный дегенде 10% натуральный болушу мүмкүн. Натуральный эмес. Ал бүт химикат зыян, ден соолугуңузду өлтүрөт. Эмне үчүн көбү семирип кетип атат? Семиздик оорусу пайда болуп атат. Чоң аялдарды байкасаңыз, кичине турмушка чыккандан кийин эле семирип кетип атат, ишип кетип атат. Бүт оору деген ал. Бул оору, урматтуу мекендешим. Андай нерселерди кылбаш керек. Суу ичиш керек көбүрөөк. Суу менен жашоо бердик дейт. Ким болбосун. Келген коноктор, мисалы башка жактардан кээ бир досторубуз келет, тааныштарыбыз келет. Алар келген учурда Кыргызстан бейиш деп кадимкидей сүйүнөт, карайт. Агып жаткан дарыяларга, тоолорго, башкаларга чыккан учурда кадимкидей сүйүнөт алар. Аккан дарыя барбы, аккан суу барбы деп. Бул бейиште болуш керек эле го деп. Ошондуктан суунун кадырын билишибиз керек. Бүгүн электр энергия жок, свет жок, башка жок, жашай беребиз, бирок суу жок, биз өлөбүз.
баягы сууду мынтип ачып жапкан темирлер табылат. Темир табышыңыз мүмкүн, бирок сууду таппай каласыз. Ошондуктан темир сынса сынсын, бирок сууду өлчөп иштет дегени. Сууду ысырап кылбашыбыз керек. Ал эми экинчиси жеке эле ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Дасторконубузду карасаңыз, түркүн түстүү тамактарга толуп кеткен. 3-4 түрдүү салаттар бар. Адам башына 1000 сомдук нерселерди коет, бир жерге конок болуп барып калсаңыз. Не кереги бар? Мынча ысыраптын не кереги бар? Чындыгында бул кайсыл дин эмес. Жөн адамгерчилик жактан карасаң да туура эмес да бул ысыраптарчы. Не кереги бар булардын? Мынча тамак ден соолукка зыян. Бул тыгылып өл дегенди да ал. Ачыгын айтканда. Анча тамак жеп алып береке таппайсың. Ооруйсуң. Жегеле ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Ашказан бул эң жаман идиш. Идиштер бар го, баягы челек деп коебуз, тазик деп коебуз, тагара деп коебуз, нагара деп коебуз, айырмасы жок. Кандай идиш болбосун, идиштердин эң жаманы тамак менен толгон ашказан. Мусор менен толгон челек эмес, тамак менен толуп калган ашказан болуп эсептелет. Ашказандын 3 бөлүккө сууга, абага, анан тамакка эң аз жешибиз керек. Жегенде той болбаш керек. Бирок өтө дагы ач калып жүрө бербеш керек. Үчүнчүсү, түндү жамынып жата турган лыбас кылдык дейт. Жамынып жата түн уктоо үчүн берилген. Бүгүн мынтип шаарды эмес, айылды да карасаңыз, 10-10 болуп группа болуп жаштар жөн эле жүргөндө көп болуп каласыз да. Колунда бир нерсеси болсо эле макул эле. Колунда бүт сигарети, колунда бүт туура эмес нерселери. Эми жакшы бир иштин артынан жүргөн болсо дагы макул дейт элеңиз. Же дискотека, же бир нерсеге кетип калган болот. Бул нерселер туура эмес. Жаштыкты канемет билдедик. Түндү уктоо үчүн түндү укташ керек. Аны кээ бир эркектерге түшүнбөй каласың. Баягы чындап эркек кылып жараткандан кийин эркек болуш керек, эркек киши. Чачтарды өзгөчө кылып, назик болуп өзүнчө, башкача болуп дагы. Баягыдай бирдекелерди тагып, андан нерселер кереги жок. Бул нерселерди чизип колдорго эркек боло албасаң, кыз болайын деп атат да ал. Жок, аны кереги жок. Баягыдай актерлордон, Жекчан, Жүмпиев, дагы Непиев ошолордон үлгү алганды токтотуш керек. Токтотуш керек. Сөздүн аягында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, 3 нерсенин сообу чексиз дейт. 3 нерсенин сообу чексиз алат экенсиз, эсепсиз алат экенсиз. Иншалла ушул аркылуу бейишке дагы кирип кетишиңиз толтурду мүмкүн. Биринчиси сабырдуулук. Сабыр кылыңыз. Сабыр дегени бир жерде акча берип коюп аны күтүү эмес. Же бирөөнү күтүп туруу эмес. Сабырдын жолдору өтө көп. Ар бир нерсеге сабыр кыласыз. Элдер күнөө кылып атат, элдер зина кылып атат, элдер арам иштерди кылып атат, элдер каалаганын кылып атат. Бирок сиз сабыр кыласыз. Акыреттеги жашоону күтөсүз, акыреттеги жыргалчылыктарды күтөсүз. Сиз да ошолорго кошулуп ошол ишти кылсаңыз болот. Досторуңузга кошулуп алып ар жерге барсаңыз болот. Кошулуп алып чексеңиз дагы болот, кошулуп алып ичсеңиз дагы болот. Деп бирди ичип койсоңуз дагы болот. Бирок сиз сабыр кыласыз. Бул нерселердин бардыгына сабыр кыласыз. Акыретте сыйлыгын эселеп алыш үчүн. Сабырдуулар сообун чексиз алат экен. Намаздагы сабыр, ибадаттагы сабыр, бул дүйнөдөгү жамандыктарга сабыр кыласыз. Башыңызга караңгы проблемалар, түшкүндүк иштер түшкөн учурдагы проблемаларга сабыр кыласыз. Ар кандай караңгы күндөргө сабыр кыласыз, сообун чексиз аласыз. Сабырдуулуктун сообу чексиз экен. Ал эми экинчиси кечиримдүүлүк. 3 күндөн ашыктарынуу ултуура эмес. Кээ бирөөлөр арзыбаган жерди аркасынан, бир туугандар ортого кээ бир мал мүлктүн артынан жүз карашпай кеткендери бар. Ортону оңдойсуз, кечиримдүү болосуз, кечиресиз. Сиздин кылган күнөө иштериңиз канча Аллах сизди кечирип атат. Эми сиз Аллахтын бир жараткан пендесин кечиргенин билбейсизби? Өзүңүз да канча күнөө кылгансыз. Өзүңүз да күнөөлөрүңүз моюнга алыңдагын Аллахтан кечирим сурап, андан кийин сизге туура эмес кылган иштерди үчүн кээ бир адамдарды кечиргенди билиш керек. Кечиресиз, урматтуу мекендешим. Сиз ушуга чейин кылган канча чоң күнөөлөрүңүздү Аллах кечирди. Кечиримдүүлүктү Аллахтан үлгү алыңдагы башка пенделерин дагы кечиргенди үйрөнүң, урматтуу мекендешим. Кек сактагандан пайда жок. Ал өзүңүзгө эле зыян, ден соолугуңузга бүт өзүңүзгө зыян. Кечирип коюң. Алга кечирип
жакшылык менен жооп берип, анда кадимкидей эң жакшы жооп берип, бирөө сизге жамандык кылса, бул жакшылык менен жооп берүү. Эң жакшы өч алуу дагы ушул негизи, жакшылык менен жооп берүү. Өтө душманыңыз бар, өтө душмандык кылып атат, заправкага келип калдыңыз, аркасынан ал келип калды, убакыт толтуруп куюп кой деп акчасын төлөп койсоңуз, ал үчүн дагы. Акчасын төлөп койдум, мына, толтуруп койдум деп айтып койсоңуз, бул өтө жакшылык. Ал күтпөгөн нерсени сиз кылып койдуңуз да. Ал ойлогон нерсени сиз берип койдуңуз. Анда өтө таасир калтырасыз. Ал сизге дос болот, кийин үзүлгүс дос болот, кийин кызматыңызды кылат, кийин чогуу жолдош болот сиз менен. Ошондуктан жамандык кылган жакшылык менен жооп бергенге аракет кылың, урматтуу мекендешим. Ал эми үчүнчүсү, жакында иншалла орозо келип атат. 2024 орозо айы келип атат. Орозого чейинки даяргерчиликтер, орозодон алган бул мугалим, орозо бере турган сабактарды орозодон кийин дагы иштетишибиз керек. Орозодо айын жараткан Аллах Таала башка айларды дагы жараткан. Орозо айында эле тыйылып, күнөөлөрдөн, арам иштерден, анан кийин башка айларда кеңири жүрө бер деген эмес. Азыртан психологиялык жактан өзүңүздү даярдап, мен орозо кармаймын сөзсүз түрдө деп ниетти коюп, иншалла, себеби орозо кармагандардын, мисалы үчүн бир тамак жейин деп коюп атасыз. Эч ким жок, тамак жесеңиз болот, бирок Аллах көрүп турат, кой, жебей эле кой, мен орозомун го дейсиз да Аллах үчүн. Ошондуктан Аллах Таала сообун чексиз билет бул амалыңыз үчүн. Орозо тазалануу айы. Орозого азыртадан даярданышыбыз керек. Тамакты жеп, ооз ачканда тамак жеш же жыргалчылыктын эмес. Орозо тазалануу айы, орозо жакшылыктын айы, орозого азыртадан даярданайды. Адамдардын чыгып оозунан чыгып жаткан сөзүнө байлап, адамдардын ким экендигин билсек болот. Кээ бирлөр өмүрлүк жолдошун жамандайт да. Мисалы, өзүнүн өмүрлүк жолдошун жубайыны сулуу эмес, менин аялым мындай жаныбарга окшойт. Бирөөлөр өзүнүн өмүрлүк жолдошун эшек дейт, мал дейт. Ушинтип урушкандар дагы бар өзүнүн өмүрлүк жолдошун. Бирок малдын өмүрлүк жолдошу ким болот? Эшектин өмүрлүк жолдошу ким болот? Күйөөсүн дагы ошентип урушкандар бар. Сен адам эмессиң, адам болбойсуң, качан жакшыраак болосуң, сен сулуу эмессиң, сен малсың, сен эшексиң, айтор ар кандай кара сөздөр менен сөздөшөт. Эми эшектин аялы ким болот? Же малдын өмүрлүк жолдошу ким болот? Демек, тилинен чыгып жаткан сөзү менен өзүнүн деңгээлин өзү айтып жатат ал. Албетте ушундай адамдар дагы жок эмес. Ошондуктан да издешпей табышкандар деп туруп бекеринен айтпайт бизде. Той болуп жаткан учурда сөзгө чыккандар айтат го, издешпей табышсаңар, сулууңар дагы бардык жогуңар топ келиптир. Кудайым буйрса өмүр бою чогуу жашайсыңар силер деп туруп издешпей табышкандар деп дуа тилек кылышат да. Бул ушул жерден өзүнүн деңгээлин төмөн же бийик экендигин билдирип коюп жатат. Бирок эркекке тиешелүү маселеде аялың кортосоң, аялыңды сөздөсөң, бирөөгө жамандасаң, ал эч качан өзүңө пайда алып келбейт. Жана бул сага урматсый дагы алып келбейт. Күйөөсүн жамандаган аялдар, ал аялга дагы бул жакшылык алып келбейт. Күйөөсү сыйланган жерде ал өзү сыйланат. Күйөөсү урматталган жерде ал өзү урматталат. Кайсыл жерде күйөөсү кордосо, демек ал жерде кайсыдыр даражада аялынын дагы күнөөсү бар. Больницада иштейм дейт. Бир окуялардан бири, больницада иштеймин дейт. Ар кандай абалда ар кандай жубайлар келет дейт. Мен ушундай аппаратка салып, кыз же бала экендигин айтып беремин дейт. Күнөрдөн бир эки түгөйлөр, эки жаш жубайлар келди дейт. Баланы текшердим, аппаратты коюп андай мындай кылып текшертсем, бала кыз перзент экен дейт да. Ошол учурлардын абалы, маанайы 180 градуска өзгөрдү, нерв болушу, нервтеништи. Ошол учурда мага сунуш пикирлерин айтып баштады. Келиңиз, бир нерсе кылып ушу баланы жок кылайлы, аборт кылайлы. Аборт кылгандан кийин ушунча акча беребиз сизге деп бир канча акчаны сунушташты. Бала өтүп кетиптир, аборт кыла турган немеден айдан өтүптүр. Муну аборт кылганга болбойт десем дагы акчаны сунушташты, белепек чек сунушташты. Мен ортого шайтан кирип, мен жок дей албадым.
акча керек эле, акча баарына керек негизи эле. Анан мен ошол нерсеге макулдугумду берип, баланы аборт кылууга макул болдум. Баланы алышы баштаган учурумда ай өтүп кеткен, кесип алууга туура келди дейт. Баланы кесип тартып алышка туура келди. Алган учурумда не көздөрүм менен көрөйүн, баягы бала кыз эмес, кыз жатындагы бала эмес, уул перзент экен дейт. Аппаратта кадашат экен, муну карасаңыздар. Мен күчтүү дейилген аппаратта кадашат экен. Бирок эң чоң күнөөнү мен ошол учурда фашист, балким Гитлер дагы уялып кала турган ишти мен ошол жерде кылдым деп өтө катуу өкүнүп ыйладым дейт. Ошондон кийин бул жумушумду жыйыштырдым, адалынан кесип кылдым, бул жумуштарга аралаштырбай койдум. Айтор ошол окуя мага өтө катуу таасир кылды дейт да бул. Аллахтын тагдырын өзгөртөмүн. Аллахтын тагдырын өзгөртүшкө эч кимдин күчү да кудурети да жетпейт. Бул албетте биздин эң чоң Кудайга карата кыянатчылыгыбыз болот. Биз канчалык аракет кылбайлы, канчалык бир нерсеге жетиш үчүн аракет кылбайлы. Ал балким перзент маселесинде, ал балким байлык маселесинде. Перзент дагы бул эң чоң неамат. Албетте Аллах Таала каалаганыга кыз перзент, каалаганыга уул перзент, каалаганыга эгиздерди, каалаганыга перзент бербейт. Албетте сыноо жашоосу бардыгына. Албетте Аллах бардык нерсени билүүчү, жана көрүүчү, угуучу. Бардык нерсени таразага коюп көрө турган болсок, биздин кылган иштерибиз чындыгында бүгүнкү учурда уяла турган абалда. Бирок динибизде уялбасаң каалаганыңды кыла бер дейт. Уяттуулук эң абийирдүү нерсе экен. Уятың болсо иманың бар, иманың болсо уятың бар, уятың жок болсо иманың жок, иманың жок болсо уятың жок. Ошондуктан уяттуулук негизги нерселерден экен. Албетте урматтуу мекендештерим, Аллах Табарак ва Таала каалаганына кыз перзент берет, каалаганына уул перзент берет. Бирөөлөр уулдан наалыйт. Уул перзенттин эмне кереги бар дейт. Өлсө кутулсаң жериңди малыңды бөлүп алат, алар жашай берди. Уул перзенттин кереги жок дейт. Эртең башыңа бала болот, проблема болот. Уул баккандан көрө ит баккын дейт. Ошондой дегендер дагы бар. Уул перзентти жаман көрөт. Кыз перзент болсо жакшы дейт. Эртең бир нерсе боло турган болсо мага, ушул уул балдарың бир жакшылыгыма жарабайт. Кутулганыбызга шүгүр деп дискотекасында улашты баштайт буларың. Бир жакшылыгыма жарабайт. А кыз байкуш ыйлайт ошол атам эле деп. Бир артында бир нерсе кыла турган ошол кыз перзент болот. Кыз бир нерсе кылат мен үчүн көз жаш төгөт. Ал эми бул балдарың бир нерсе кылайын дебейт менден кийин. Биздин заказ кыз болгон деп туруп, уул бол перзенттен алгандар бар. Ал эми кыздан дагы алгандар жок эмес. Кыз толуп кетти. Тойгоздуң. Үчүнчүсү дагы кызбы, экинчиси дагы кызбы? Эмне кереги бар, не кереги бар? Кызды тойгоздуң. Бар жок кыз басып кетти деп кыздан алгандар дагы жок эмес. Албетте пайгамбарыбыздын дагы 4 кызы болгон. Кимдин 3 кызы болсо 5ке карата сүйүнчү. Албетте урматтуу мекендештерим, айтканыбыздай Аллах Таала каалаганына кыз, каалаганына уул перзенттерди берет. Бардыгына шүгүрчүлүк, канаатчылык кылышыбыз керек. Наалыбашыбыз керек. Намкөрдүк кылбашыбыз керек. Ошол чындыгында кыз күйөт, кыз сүйөт. Имандуу тарбиялаган болсоң, кызың дагы, балаң дагы артыңдан сага дуа кылат. Ошондой экен, биз аракет кылышыбыз керек. Тарбияны качан баштайлы деген учурда ушундай суроолор пайда болот да, тарбияны качан баштайбыз дегенде, өзүңдөн башта биринчи, өзүңдү адалыңды кыл, жегениңди адалдан кыл, кийгениңди адалдан кыл. Өмүрлүк жолдошуң менен адалдан төрөлгөн бала, бул алымдар, карылар болот, алымдардан бирөөсү болот.
Адалдан болот да бар жок, тамактан, лукмадан өтө көп нерсе таасирин берет. Больницалардын биринде бир келин төрөдү дейт, өтө кыйынчылык азапта, эми ал азапты ошо аял кишилер гана билет, төрөгөн аялдар. Өтө азап менен төрөдү дейт, бирок кыз төрөдү. Бирок өмүрлүк жолдош келген учурда аны айтпай тургула, врачтарга сүйүнчүлөбөй тургула, мен айтпай тургула, ушулап алды, мен түшүндүрөйүн деп. Акырын эшикти ачып, ата өмүрлүк жолдошун чакырып, эми өмүрлүк жолдошум балдарымдын атасы 3-чү дагы кыз болуп калды, Кудайдын берген экен деп түшүндүрүп жатса, жагыңды жап деп туруп бетиге шапалак берди дейт. Байкуш келин канчалык азап менен кызды төрөдү дейт, бирок шапалакты жеди дейт. Уур төлөшүң керек деп туруп чыгып кетти дейт. Ушул жерде кыстырма медициналык жактан дагы врачтар билет, ал кыздан эмес, уул же кыз төрөш. Бул медициналык жактан дагы аныкталган экен, уул же кыз төрөш бул эркектен экен. Ошого тиешелүү маселелерден экен. Эгер медициналык жактан карай турган болсок, негизи уул кыз дагы, перзентти дагы, уулду дагы, кыз дагы Аллах берет. Бирок ошондой намкөрлүк кылгандар дагы жок эмес да. Намкөрлүк кылгандар жок эмес, урматтуу мусулман тууганым. Албетте, 2 жаштын ортосунда ар кандай уруштар, ар кандай талаш тартыштар болуп турат. Идиш аяк кагышат дейт. Мындай нерселер болуп турат. 2 жаш түгөйлөр урушат экен күндөрдөн бир күн. Урушуп, сен ал дейт, мунусу мул дейт, арзыбаган нерсенин аркасынан уруш келип чыгат негизи. Сөз талашып, көз талашып, бул ким эле, ал ким эле, бул эмне эле деп сураштырып келсең, арзыбаган нерсенин айынан уруш чыккан болот да чындыгында. Мурда бирөөсү келиптир, ажырашайлы деп атабыз деп. Себебин сурасаң, бүгүн мени сүйөмүн деп айтпады деп аял киши айтат. Анда сүйөм деп айтып кой десе, дароо сүйөм деп айтты. Болду, 1-1 болдуңарбы? Сен дагы айтып кой. Сен дагы сүйөм деди. Ошентип экөө жараштырып кетти. Арзыбаган нерсени ортого коюп туруп ажырашам деш, бул албетте акмакчылык. Бирок ушул кээ бир маселелерди билбеген дагы, орчундуу маселе деп ойлогон адамдар дагы жок эмес. Ошондуктан сүйүү дегени, баягы никеге чейинки сүйүүнүн шайтандын оюну дегени, бул сүйүү дегени бир эле бактылуу бакыт күндөр эмес. Сүйүү деген ошол жетелешип алып кино көрүп, мороженое жеп, көрүнгөн столдордо отуруп, скамейкада отуруп, семишке чагып, телефондо видео көрүш деген эмес. Жалаң бактылуу бакыт күндөр деген эмес да. Жашоо турмуш деген өтө катуу, оорулуу сабактарды берет. Ал учурда 2 түгөйлөр бири-бириге жандаш болуп, бири-бирин калкалап, суук келгенде бири-бирин тосуп, бири-бириге жардам берип, айтор кыйынчылык күндөрдөн өтүп, ошол учурда сүйүү сынала турган учурлардан болуп кездешет да. Кыйынчылыкта чыдаган адам жеңилчилик күндө чыдайт сизге. Себеби күн сайын жумшак нанды жеп жүргөн адам кокусунан катык нанды берип койсоңуз, ал ойлонуп көрөт, бул катык нан го деп. Сизге нааразы болот ичинен баары-бир. Ошондуктан кыйынчылык көргөн адамга жетпейт баары-бир. Кыйынчылык көргөн адамга жетпейт баары-бир. Бул 2 жаштагы урушуп, аялын айдап жатып, эң бактысыз, нурсуз, ооматсыз күнүм-күнү сен менен кечирим сурап, сен менен жарашабыз, жарашып жакшы жашайбыз, ага чейин сенин жолуңду бердим деп кетирип жиберет. Аял кетет, ачуусунда ачуу келген акыл кетет дейт. Ачуусунда айткан сөздөрү ачуусу тарагандан кийин акылына келип, өкүнүп, толбо кылып, ыйлай чыгылат, бирок баары кеч эле. Себеби айтар сөзүн айтып бүткөн эле бул. Ошентип, бул дагы миң сана ой сана менен айылдын молдосуна барат экен. Молдоке ушундай сөздөрдү айттым деп болгон окуяны айтып берет. Бирок молдоке ага карап, сенин бактысыз ооматсыз күнүңдү күтүштөн башка жолубуз жок. Сенин ошондой бактысыз күнүңдү күтүшүбүз керек дейт. Айтарлык жообул алган жок. Бирок айылдын молдосу, сен
шаардын муфтийсине барып көр, балким ошол жооп берет. Макул анда деп айылдан шаарга карап жөнөйт. Шаарга келип шаардын муфтийси келип алган абалдарды түшүнүп берет. Болгон окуяны айткандан кийин айылдын молдосунан жакшыраак жооп бере алган жок бул дагы бактысыз ооматсыз күнүн күтүш керек, башка жолу жок дейт. Бул кайгырган абалда, башы жерге эңкейген абалда бир дүкөндүн астына келип 2-3 сааттай отуруп калат ойлонуп. Караса алда жаш балдар эки жакка ойноп жүргөнүн көрөт. Дүкөнчү, магазинчи демекчи, дүкөнчү аны байкап, кайгылуу абалдын себебин сурайт. Сөзгө тартып, сурап, саналашып, жан дүйнөсүндөгү болуп жаткан нерселерди сурайт. Бул дагы ичиндеги дартын кимге айтышты билбей, дүкөнчүгө жарылат, ичиндеги нерселерди бүт болгон окуяларды айтып берет. Болгондон кийин бул маселеңди дейт бир эле адам чечет дейт. Ким чечет десе, жинди десең жинди эмес, алым десең алым эмес. Муну жаш балдардын арасындагы 20-25 жаштагы тегерегиндеги адамды көрдүңбү дейт, жигитти көрдүңбү дейт. Бул алым десең алым эмес, жинди десең жинди эмес дейт. Бул ушундай өзгөчө адамдардын бири. Сенин маселең ушул чечет дейт. Барып ушуга маселеңди айткын, сенин дагы оорураак маселелерди чечкен бул адам дейт. Макул анда деп барып ошол адамды кармап, ошол адамга болгон ичиндеги дарттарды, көйгөй маселелерди айтат. Ал адам дагы угуп туруп, сизге тиешелүү 3 маселе бар экен. Сиздин бактысыз, ооматсыз, нурсуз күнүңүз бар экен. Ошол күндү күтүшүбүз керек экен. Бүгүн дейт, багымдатты окудуңузбу дейт. Бүгүн таңда намазды багымдатты окудуңузбу десе, ал дагы ойлонуп туруп, жок, бүгүн уктап калдым дейт. Экинчиден, бүгүн апаңызды жоктодуңузбу, же апаңызга карата дуа кылдыңызбы дейт. Жок, андай нерсе кылбаймын деле дейт. Үчүнчүдөн, бүгүн Куран окудуңузбу? Куран уктуңузбу, окудуңузбу? Жок дейт. Куран дегеле тааныш тамгасын табамбы? Куранды окуй аламбы дегеле? Ошол нерселер бергенден кийин жок дедим. Ал жооп беретинде, анда сиздин эң бактысыз, нурсуз, ооматсыз күнүңүз ушул бүгүн барып никеңизге алсаңыз, бактылуу жашасаңыз болот аялыңыз менен. Себеби багымдат окулбаган, Куран окулбаган, ата-эне жоктолбогон же дуа кылынбаган күн эң бактысыз күн дейт. Барып аялыңызды никеңизге ала бериңиз дейт. Сүйүнгөн абалда барып, артка кайтып, өмүрлүк жолдошунан кечирим сурап, кечиримден кийинки биринчи кыла турган иши ибадат болгонда. Айта турган маселе, урматтуу мекендештерим, биз арзыбаган сөздү деп, арзыбаган кемчиликтерди деп ызы-чуу чыгарбашыбыз керек. Бири-бирибиздин айыбыбыз, кемчилигибизди жабышыбыз керек. Каалы ал өмүрлүк жолдошуң, каалы ал бир тууганың, каалы ал мекендешиң, каалы ал мусулман бир тууганың болсун. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, кандай абал болбосун, кандай кыйынчылык же кандай жеңилчилик абал болбосун, Аллахка карата ой жүгүртүүбүздү өзгөртпөшүбүз керек. Жана жаныбыздагы жакындарыбызга жакшы мамиледе, колдон келишинче жакшы мамиледе болушубуз керек. Ошол учурларда дейт, мен эң жакшы жетишкендиктерге жеттим дейт. Бир адамдардын бири айтат. Жакшы жетишкендиктерге жеттим дейт. Ошол абалда, ошол учурда мен жеткен ийгиликке көп адам жете албайт эле дейт. Машинадагы ошол учурда эң жакшысын алдым, үйдүн дагы жакшысын алдым. Өмүрлүк жолдошум бар. Барга көп дагы кетпейт, теке бир болуп, жокко чөгүп дагы кетпейт. Мен алсызмын, башкамын, муну жок, ал жок деп чөгүп дагы кетпейт, билдирбейт дейт. Айтор жакшымды ашырып, жаманымды жашырган өмүрлүк жолдошум бар. Мен өмүрлүк жолдошумдан ушунчалык ыраазымын дейт да. Себебин сураган учурда, ошол учурларда мен өтө байлыкка, бийликке жеттим дейт, жакшылыкка жеттим дейт. Ишенсеңиз дейт, жакын туугандарымга барсам, кайната, кайненемге барсам, мен өтө урмат сыйлап, жакшылап күтүп алышат эле дейт. Мен кеткен учурда машинага чейин күзөтүп коюшат эле дейт. Кайненелеримдикиге, кайната, кайненемдикиге айтор кимдикиге барбайын, урмат сый менен дасторкондун төрү меники эле дейт да.
Узатып жатканда эшикке чейин, машинама чейин, жолдо керемет повороттон бурулганга чейин мени карап турушат эле дейт. Ошончолук урматсызды, жакшы сый урматталышат эле дейт. Кийин күнөрдөн bir күн банкрот болдум дейт. Байлыгым кетти, бийлигим кетти, башкам кетти, машинамды саттым, үйүмдү саттым, өзүбүз кичинекей үйдө калдык дейт. Кыйынчылык башталды, азап күндөр башталды. Бардыгы таштап кетти, бирок аялым таштап кетпеди дейт. Өмүрлүк жолдошум таштап кетпеди дейт. Кээде баары кеткенде өзүңдүн территорияңда, өзүңдүн чөйрөңдө эсептелүү гана адамдарды калганын байкап каласың киши. Бул дагы ошондой көп адамды жоготтум, тааныш билишимди жоготтум дейт, бирок өмүрлүк жолдошум алдында калды. Ошол учурда мечиттер аз, дин илимдүүлөрү да көп эмес, азыраак эле. Ичкиликтен көп өчүн алат эле, мен дагы ачуу басат деп аракка bir кирип кеттим, арак ичти баштадым дейт. Күнөрдөн bir күн мас абалда үйгө кирип келдим, өмүрлүк жолдошум ата-энемге барып келейин деп уруксат сурады. Макул деп макулдугумду бердим, үйүнө кетти. Мен турган абалда аялымды алып келейин дедим. Өзүнүн үйүнөн алып келейин деп, кичине ичип алганмын. Кайнатамдын үйүнө бардым. Барсам, кайнатам мени туруп дагы, ордунан туруп дагы сыйлап урматтап койгон жок дейт. Колуну мынтип, колун учун берип, туруп дагы койгон жок дейт да. Кайнем да отурган жеринде калды. Мен мурда төргө келип отурсам, азыр ошо кире бериш жердеги чай куя турган төшөктөрдө отурдум дейт да. Ошондой сый урмат. Мурдагы сый урматкана, азыркы сый урматкана. Өмүрлүк жолдошум айттым, кете турган болдук, чыгып жаткан учурубузда сиз туруп туруңуз деп дагы артка бурулуп, кайра келди. Мен болсо артынан баңдып, айнектен, үйдүн айнегинен тыңшап турдум, көрүп турдум, болуп аткан ичиндеги болуп жаткан үйдүн ичиндеги окуяларды угуп турдум дейт. Өмүрлүк жолдошум кирди дагы атасына, апасына, атакем, апакем, сиз менин ата жанымсыз, сиз менин апа жанымсыз, сиздерди сүйөмүн, урматтаймын, сиздер бар, мен бар. Бирок менин өмүрлүк жолдошум келген учурда сураныч, өтүнүч, менин өмүрлүк жолдошумду урматтап сыйлап коюңуздар, ордуңуздардан туруп коюңуздар. Балким бул чоң күнөө болсо керек, мен билбеймин. Чоң күнөө болсо дагы айтып коеюн, эгерде мени урматтап, мени өмүрлүк жолдошумду урматтап сыйлабасаңыздар, күйөөңүздү урматтабасаңыздар, мен бул үйгө башка келбеймин дейт. Бул окуя мага өтө катуу таасир берди дейт. Ошол окуя болду, мен ичти да башкамда жыйыштырдым дейт. Бирок кыйынчылык көпкө созулду. Ошол учурда жубайым ар кандай кыйынчылык менен абал менен жумуштарга чыгып, мени ошол бакты десем дагы болот, бир канча жыл. Мен өзүмө келе албай жүрдүм дейт. Бирок мен кемпиримден, аялымдын, өмүрлүк жолдошумдан миңден миң ыраазымын дейт. Мен кайсыл жерге, кайсы ылайга кирип кетпейин же кайсыл бактка жетип кетпейин, бардык учурда менин жанымда турган бул өмүрлүк жолдошум дейт. Бул таасир ала турган жери. Менин өмүрлүк жолдошумду урматтап сыйлабасаңыздар, ордуңуздардан турбасаңыздар, мен бул үйгө келбеймин. Бүгүн кандай болду абал? Бүгүн күн сайын күйөө жакшыбы? Оор сөз айтып койсо кайтып келе бер. Арзуган нерсеге талагымды бер. Эркексиңби, талагымды бер дейт. Эптеп качыштын аракетин, кутулуштун аракетин, жолун издегендей сезилет. Үй бүлөнү сактап калуу ибадат. Балдарың үчүн чыдашың керек. Албетте, урматтуу мусулман бир туугандарым, кээде эркектер да ашырып жүрөт, кээде аялдар да ашырып жибериши мүмкүн. Себеби пендебиз бири-бириге зулум кылып коюшу мүмкүн толук түрдө. Аял болуп, эркек болуп. Экөө тең моюнга алыш керек. 5 кол тең эмес. Бирок кээ бир окуялар болот. Ал окуяларды угуп, көрүп, албетте жүрөгүңүз канайт. Эки жубай болгон экен. Бул эки жубайдын өзгөчөлүгү
Өмүрлүк жолдошуна күн сайын гүл бергендер бар. Күн сайын жакшылыктарды өзгөчө кылып, сый-урматтарды өзгөчө кылып, баягы романтика дейби дагы бир нерселерди айтат. Ошолорду дагы өзгөчө кылгандар дагы бар. Күнөрдөн бир күн жубайы, аялы өмүрлүк жолдошуна сиз мага эч гүл берген эмессиз дейт экен. Гүл берген эмессиз десе, жок, гүл бергенмин го, тойдо бергенмин го деп тамашалашат экен. Тойго бергениңизге дагы 10 жыл болуп кетти го десе, жок, берем жакында деп ар кандай лагмандарды илиптир да күйөөсүнүн, аялынын кулагына. Аял кулагы менен сүйөттөп туруп, лагманды же ар нерселерди иле бериш албетте акмактын иши. Аял кулагы менен сүйөттөп туруп, жалгандарды айтып бериш бул мүмкүн эмес нерсе. Жалган башка, акыйкат нерсени айтып туруп, сүйүү бул башка. Албетте жалганды эч кайсы кулак кабыл кылбайт. Эгерде бул курук нәфси үчүн айтыла турган болсо, эч ким кабыл албайт. Эч качан. Бул дагы аны алып берем, муну алып берем деп туруп лагмандарды илип койду. Күнөрдөн бир күн гүлдү алды. Гүлдү алып, келип, кайда койду билесизби? Ошо мүрзөнүн үстүнө койду да. Мүрзөнүн үстүнө койду. Ага чейин аял өлүп бүткөн эле. Биз дагы өмүрлүк жолдошубуз кээ бирөөлөр бар, мисалы 5 жыл, 10 жыл гүл бере элек. Бирөөлөр апасына гүл берген эмес. Урматтуу мусулман бир тууганым, ойлонуп ойгонушубуз керек. Эгерде биз туруктуу болсок, өмүрлүк жолдошубузга карата биз сый-урматта болсок, ал аял киши менимче көп жерде окуганым, көп жерде билгеним, менин жеке оюм боюнча жошулукка, кедейчиликке же бир кырсык балия келген учурда таштап кете турган нерсе болбойт. Же сени таштап кетпейт, же сен аны таштап кетпейсиң. Ал сени таштап кетпейт эч качан. Бир бакыт башыңа балия келген учурда, качан ал толук өзүнүн суук сезип калганда, сенсиз сезип калганда, сенден чыныгы сүйүүнү ала албай калган учурда, ошондо таарынышы мүмкүн. Ошондо сенден кайгырышы мүмкүн. Ага чейин бул жашоодо болуп жаткан нерселердин алдында ар дайым сенин алдыңда турат. Бул албетте тарыхта болуп өткөн окумуштуулар же баатырлар бардыгы бул маселеде биз үчүн үлгү, сабак.